Тышкы иштер министрлиги Россияда 3 айлык миграциялык каттоого туруу боюнча маалыматты төгүндөдү. Тышкы иштер министрлиги Россияда кыргызстандыктар үчүн миграциялык каттоого байланышкан жаңы мыйзам кабыл алынды деген маалыматты төгүндөдү. Учурда социалдык тармактарда Россияда 3 айга миграциялык каттоого туруу менен 3 сентябрга чейин Кыргызстандын жарандарына чыгуу кирүү жол жобосун ишке ашыруу керектиги тууралуу мыйзам кабыл алынгандыгы жөнүндө маалымат тарап жатканы белгиленди. Аталган маалымат чындыкка дал келбейт. ЭЭПке мүчө мамлекеттердин жарандарын, анын ичинде Кыргызстандын атуулдарын миграциялык каттоо мурдагыдай эле эмгек келишиминин негизинде 1 жылдык мөөнөткө коюлат. Иш жүзүндө жашаган жери боюнча Россиянын аймагына кирген мезгилден тарта 30 күндүн ичинде катталышы керек. Эгерде Россияда жүрүүгө мыйзамдуу негиздери болсо 2022 жылдын 3 сентябрына чейин жана андан кийин чыгуу, кирүү жол жобосун жүргүзүүнүн зарылдыгы жок деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Россияда пандемияга байланыштуу берилген жеңилдиктер 4 сентябрдан тарта алып салынары айтылган. Анда каттоого турбоого, онлайн кайрылууга, шарты жок болсо патентти көрсөтүлгөн мөөнөттө төлөбөй коюуга, эмгектенүү убактысы бүткөндө чек арадан чыгып кирбей эле онлайн узартууга мүмкүнчүлүк берилген. Булак Спутник Кежи. Президент 25 ноябрда элдик курултай өткөрүү тууралуу жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматта ушул жылдын 25 ноябрында Бишкекте 1-элдик курултай чакырылары жазылган. Жарлыкта курултайды уюштуруу комитетинин башчысы болуп мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касмамбетов дайындалды жана курамы бекитилди. Май айында Жогорку Кеңештин тармактык комитети Садыр Жапаровдун өтүнүчү менен элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун чукул караган, бирок документтин концепциясы колдоо тапкан эмес. Жыйында негизинен бул институттун макамы, ыйгарым укуктары, делегаттар жана президенттин администрациясынын көз карандуулугуна байланыштуу беренелерден улам кызуу талаш талкуу чыккан жана сын доомат айтылган. Мыйзамга ылайык эми жарым жылдан кийин гана курултай тууралуу жаңы мыйзам долбоорун парламентке алып келе алышат. Элдик курултай институту былтыр 5 майдан тартып күчүнө кирген Конституцияда жазылган. Ага ылайык ушул жылдын 1 сентябрына чейин атайын мыйзам кабыл алынып, курултай жыл аягына чейин жыйынга чогулушу керек болчу. Элдик курултай институту тууралуу берени 2010 жылы кабыл алынган. Баш мыйзамда да бар эле. Анда курултай жөнүндө конституциялык мыйзам жазылып, бирок кабыл алынбай калган. Кыргызстан 40 криминалдуу өлкөнүн катарына кирди. Кылмыштуулуктун деңгээли боюнча өлкөлөрдүн рейтингинде Кыргызстан Кения менен Танзаниянын ортосунда жайгашып, алдыңкы 40 криминалдуу өлкөнүн катарына кирди. Изилдөөнүн жыйынтыктарын Намбео кызматынын сайтында жарыяланды. Маалыматка караганда Кыргызстан 2022 жылдын биринчи жарымында кылмыштуулук боюнча 142 өлкөнүн ичинен 36-орунга чыкты. Кылмыштуулуктун деңгээли боюнча өлкөлөрдүн рейтинги акыркы 36 айдагы маалыматтарды колдонуу менен жылына 2 жолу түзүлөт. 2022 жылдын биринчи жарымында кылмыштуулук боюнча Венесуэла жана Папуа Жаңы Гвинея алдыга чыккан, андан кийин Афганистан, Түштүк Африка жана Гондурас турат. Кыргызстандын индекси 55,88% түздү. Бул орточо кылмыштуулук боюнча кабар берет. Кылмыштуулуктун деңгээли боюнча абал Кыргызстанга караганда Россияда жана Казакстанда бир аз жакшыраак. Россия бул тизмеде 94-орунда болсо, Казакстан 47-орунду ээлеген. Ислам шериктештик оюндарында Роман Петров Кыргызстанга 7-чи алтын медальды жеңди. Кыргызстандык спортчу Роман Петров Туркияда өтүп жаткан Ислам шериктештик оюндарында алтын медаль тагынды. Ал 15 августта фехтование боюнча мелдешке чыкты. Финалдык жолугушууда Петров Азербайжандын өкүлүн 15-11 эсебинде жеңип, оюндардын жеңүүчүсү болду. Бул медаль Кыргызстан үчүн 20-чы медаль болду. 7 алтын, 6 күмүш жана 7 коло.
3 адам оор абалда. Өзгөндө 3 унанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Өзгөн шаарынын Тагачы көчөсүндө 2 Mercedes-Benz жана Деулаба үлгүсүндөгү унаалардын ортосунда жол кырсыгы катталган. Кырсыктын кесепетинен жалпы 13 адам жабыркаган. Алардын 8и оор абалда, 5-өө жеңил жаракат алган. Жерине Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 53 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн тартылган куткаруучулары жаракат алган жарандарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкени маалымдалат. Бишкекте айымдарга Садыр Жапаровдун атынан жолуктар таратылды. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Замир Карыракиев Бишкектеги Саракси мечитинде өлкө башчы Садыр Жапаров тарабынан берилген жолуктарды тапшырып, аял затынын исламдагы орду боюнча баян өттү. Бул тууралуу муфтияттын расмий сайтына жарыяланды. Маалыматка караганда жолуктар муфтияттын алдындагы Хадижа айымдардын окуу борборунун лидерлери жана окуучуларына берилген. Жолугушууда муфтий Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын ишмердүүлүгү, аял заты үчүн уюштурулуп жаткан сабактар жана окуу курстары боюнча айтып берген. Ошондой эле иш-чарага Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директорунун орун басары Гүлназ Исаева катышып, 2021-2026 жылдарга карата кабыл алынган концепцияны түшүндүрүп берген. Булак Марал ФМ. Бишкек медиасы Аш-тойду чектеген жобонун долбоорун талкууга койду. Бишкек шаардык медиасы Аш-тойду мааракелерди өткөрүүнү чектеген жобонун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Анда төмөнкүдөй талаптарды киргизүү сунушталган. Үйлөнүү үлпөтүн өткөрүүгө 1 күн берилет жана чакырылгандардын саны 250гө чейин гана болушу керек. Үлпөт кортежине 4 машинага чейин уруксат жана 1 бодомал же 3 майда жандык сойсо болот. Үй бүлөлүк салтанаттар мааракелер кечки саат 12ге чейин аяктап, коноктордун саны 200дөн ашпашы зарыл. Тажияга 3 күн берилет, келгендердин саны чектелбейт. Бодомал сойбосо, тасмал жайып, келгендер баштык үштүк, бербөө, кийит киргизбөө сунушталат. Куран окутууга 300дөн ашык адам чакырууга болбойт. 1 бодомал же 3 кой союуга уруксат. Шаардагы мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге аш-той өткөргөндөрдө бодомал союуга көп каражат жумшоого болбойт. Медиа мындай чаралар президенттин аш-тойду чектеген жарлыгына ылайык көрүлүп жатканы белгиленген. Өкмөт Асман шаарын жаңы стадион куруу долбоорлору талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 августта архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде көчмө жыйын өткөрдү. Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, анда Бишкектин жанындагы 7000 орундуу спорттук маданий комплексин, Ысык Көл облусундагы Асман экологиялык таза шаарын, ошондой эле чүйдөгү Орок айылында 22000 орундуу стадиону бар Бишкек Сити эл аралык ишкер борборун куруу долбоору талкууланды. Мындан сырткары Бишкектеги номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна мектеп жана бала бакчаларды камтыган турак жай комплексин куруу маселеси каралды. Акылбек Жапаров бул долбоорлорду сапаттуу иштеп чыгуу маанилүү экенин белгиледи. Аталган долбоорлор жагымдуулугу, ыңгайлуулугу, коопсуздугу жана экологиялык жактан тазалыгы боюнча тыкыр ойлонулушу шарт экенине токтолду деп айтылат маалыматта. Анжеликанын өтүнүчү орундала турган болду. Аны министр кабыл алды. Ырчы Анжелика Кайратова буга чейин соц тармактагы баракчасы аркылуу президент Садыр Жапаровго кайрылып, Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы мамлекеттин карамагына өткөн үйүн ДЦП менен ооруган балдарды реабилитациялоо борборуна айлантуу өтүнүчү менен кайрылган. Ырчы эми соц тармактагы баракчасына дагы бир жаңылыгы менен бөлүштү. Бул сапар ал эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин кабыл алуусунда болгонун айтты. Белгилегендей, министр 15 августта Анжеликаны кабыл алган жана мурдагы президенттер Курманбек Бакиевке, Алмазбек Атамбаевка таандык жер тилкелерине балдар үчүн реабилитациялык борбор куруларын долбоор даяр экенин билдирген. Акыркы күндөрү ДЦП менен жабыркаган балдардын ата-энелеринин өтүнүчү боюнча жасаган кайрылуум көп талкууга түштү. Анда Атамбаевдин уулу, тарапташтары жана адвокаты тарабынан дагы ыплас сөздөрдү уктум. Андай жагымсыз жооп берүүлөрүнө териккен жокмун. Себеби ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын тагдыры алардын
кемситүүсүнөн маанилүү. Балдар үчүн чыдап коюм. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаевдин кабыл алуусунда болуп, социалдык жактан коргоого алына турган жарандар тууралуу сүйлөштүк деп жазды ырчы.